жолугуп калабыз. Мен 97мин. Бизде иштеген балдар 2099-98 да. Андай кыргыз келип атканда көрөсүң да, көрүп туруп, брат кандай жакшы ден соолук десең, балдар деп өткөн. Бля, балдар, пожалуйста, даң жашагылачы. Айрып жашагылачы. Просто мен 97 сен чоң болгон үчүн мени үйлөнүп ал, мени алып ал, мен сага тием деген жерим жок, мен сага тибейм, мен сага тишпейм, зордуктап койбойм. Просто эркек болгула, тестостеронуңар түшүп калган болсо, пожалуйста, дары ичкиле демекмин. Акыркы жылдары Кыргызстанда эркектерге азылгым келип да, жана азыламын, коркпойм мен силерден. Мындай эркек болгула да. Үй бүлөңөр бакпасаңар, аялдар, кыздар иштеп жүрсө, биз жырганыбызда иштеп жүргөн жокпуз. Мен көтүн сатып иштеп жүргөн жокмун. Же мен көтүн сатканымды көрсөңөр анда деп мынтип карагыла. Купута деп карашат. Вай бля, арыйсың, арып койсоң, бир уктатып койсоң шеде. Могу жерде яман коммент жазып аткандар бар го. Яман кылам эме деп берейин го. Мен ойлоп атсаңар да, мындай балдар менен жүрөт, жана андай акча табат деп, ондой эмес братандар, братухалар. Кыргыз гүлдөр, кыргызбектер, айланып кетейиндер. Баары эле силердей эмес, баары эле Бишкектей сойкуккан эмес, бардык жак айланайындар. За граница чыкты деген, мындай бирөө менен жүрүп кетти деген эмес. Мен мисалы үчүн Катарга келип же Европага чыкканым бул бир Жалалбаттан Бишкекке келгендей эле. Эзе кадай түшүнбөсүңөр, шаар көрбөгөн окшойсуңар. Мына мисалы үчүн Бишкекте иштесем, Бишкекте эле жүрөм. Өз кичине мен эркек жүрөмүн. Деген акча тапкан эмесмин. Озо мен чагы жашагыла. Чогуу жагып тургалы мен курсант эле болом. Брат, калар бурган кискебейсиңер да. 2 күн болду азыр мен видеону жолдон тартатым да, көчө, Карачи, Катар деп кайра айтпасаң жасасыңар да, кайсы өлкө деп баштырып. Короче, өл карабай, өл чал карап атыр, элүүгө чыккан. Энен көт барбы? Короче, мен жерде көчөдө отурган болбойт. Эртең милиция көзү болду. Трабай да, сени камайбыз деп. Эмне болду десе, көчөгө чыгып калыпсың деп. Эде кыздарга болбойт отурган тип. Жалжайып көчө үйгө кирип отурушмун. Азыр тартам да, кайерде отуруп, кандай көчөнү алды деп жазбагыла мындакай. Жетти? Болдубу? Болду. Мен өзү кичине мен кеч чоңойдум да, көрлөр эркектер десе эле деп эле садиктен эле деп баштайт. Келип атам, биякта азыр Катар өлкөсүндө жүрөбүз дагы. Кыздар бар, анан мен ойлогом да, мына Катар өлкөлөрүндө кыздар эми хиджаб кийип, эркектер чуркка 1 метр алыстан качып кетип калат деп. Баалесинде могу жерден чыгат, могу жерде бир жип чоң төшүнө бир жип илип алат. Жамбаш чоң 50-100 килограммдан асат. Бир жип илип алат. Таң деп. Эми бул кыз кетиптир, эми булардын көбүнчө Лебанон жана Тунизия арабтардын ичинде көп өлкө бар экен да. Мен бул эми кыз чыгып кетти, муну ким көрөт экен десең, бир эркек кетип аткан болот. 70-теги чал жанында алжактаган жипчиң ачык, тырчың ачык болуп, кечке 6-ларда, кечке 6-5-те чыксаң бүт уже дешип алып пайтында болот да, пайтында там бересиң ачыркен. Мындай маалыматтарды мен эле айтам. Калганда очмун жүрмөйүн сагалап. Закон Кыргызстандагыдай эмес, аяк катуу иштейт. Эгер катарликке күйөөгө чыгасың, документ берилбейт, гражданство берилбейт, үй сатып ала албайсың, балаңды даже өзүң алып кете албайсың, если төрөп койсоң. Ошон үчүн үмүт кылбагыла, жопаңарды кысып башка өлкөгө баргыла, же болбосо эркекти оюңарга да, түшүңөргө да келтирбегиле.